аял киши алсыз болгондуктан, алсыз дегенде кандай, булар өтө назик болгондуктан деген мааниде алардын ачуусу чукулураак болуп кеткен учурда ага токтоолук менен мамиле кылыш керек. Ошон үчүн эч убакта аял кишинин ачууланып айткан сөзүнө маани бербеш керек, аны дайыма жакшылыкка жоруш керек. Анан сен минтип айткансың, тигинтип айткансың деп аялдарга атаандашып, анан ошо бир айткан сөз үчүн карманып алган эркек бул ошол аял затынын табиятына жакындап калыптыр деген маани. Демек эркектердин аталарынын тарбиясын албай калган деген маани. Мен дайыма никеге айта турган осуятым бар. Эгерде эркек киши көчөдөн келип, жумуштан келип, анан бир ачуусу келип кыйкырып алса, аялдарга жооп бергенге шашпаш керек. Анын чайын берип, курсагын тойгузгандан кийин бардыгы эле ордуна келип калат 15-20 мүнөт. Ошол сыяктуу эле аял деле үйдө болуп, башка болуп, кээде кыйкырып жибере турган болсо, ага дара жооп берүүнүн кереги жок. Ал бир аз өткөндөн кийин өтүп кеткенден кийин жанагы айтып коет самолетту турбулентность деп. Ошол сыяктуу маселе анан бардыгы ордуна келип калат. Жашоошунусу менен кызык. Үйдө казан аяк кагышпай койбойт. Пайгамбарыбыз алейхиссаламга бир аял келип айтты, киши келип айтты, мен аялым жакпайт, жаман көрөм. Кантип мен эмне кылышым керек дегенде айтты. Ошол аялыңын дейт, сен жаман көрөсүң, бирок анын бир жакшы сапаты бар. Тамак жакшы жасайт, же балдарга жакшы мээрим кылат, же эртең менен туруп агымдат окуйт, же өзүн жакшы жасанып жүрөт. Айтор десе, бар андай көп. Анда ошол нерсени алып туруп, ошону элестетип, ошону көбөртүп, жапыртып, уютку кылып, ошол аркылуу бүтүндөй аял заттын өзүн жакшы көрүүгө аракет кылсаң, бардыгы ордуна келет дейт да. Бул эркек аялга берилген пайгамбардын өзүнүн осуяты. Анткени эч убакта идеалдуу адамдар болбойт, ошого аракет кылабыз биз. Анан дагы бир нерсе, көбүнчө жубайлар айтат, мен теңимме эске тийип алыпмын, турмушка үйлөнүп алыпмын, чыгып алыпмын, мен мындан улукмун деп. Жок, Кудай Таалам өтө калыс, демек ошого сен да ылайыксың, андан ашык эмессиң, экөөң окшошсуң. Ошондуктан сен башка бирөөгө турмушка чыгып, же башка бирөөгө үйлөнсөң, анда жашоо мындай кетмек эмес. Андагы кемчилик сендеги кемчилик менен бирин-бири айкалышып, бирин-бири жоюп турат. Демек бири-бириңе ылайыксың. Экөөңүн жашоо менен гана гармония ордуна келет деп айтсак туура болот.